биринчи 20-30 мүнөтадай Тилек мырза. Мырза жок эле. Тилек, сен сүйлөбөй отурушуң керек. Угуп, анткени биз Тилектин үлгүсү менен көрсөткүбүз келет да. Мындай концепциябыз бар. Феминизмди, аялдардын көйгөйлөрүн түшүнүш үчүн бизге сөз бериш керек да. Биринчи сөз берип, угуп, түшүнүүгө аракет кылуу керек. Ошондо гана өзгөрүүлөргө жетебиз деген ишеничтебиз. Ошол үчүн биз ушундай концепция ойлоп таптык. Бирок сиздин реакцияларыңызды биз камерага алып турабыз. Ал биз үчүн өтө маанилүү. Ошол анан кийин аягында сиздин челленджиңиз бүтөт. Мен сизге сигнал берем. Анан кийин сөз сизде болот. Ошо. Бар жакшы элеби? Жакшы. Сүйлөштүк. Кыргызча сүйлөйбүз, кыргызча. Баштайбыз. Достор, баарыңыздарга салам. Менин атым Зере, бул жакта Сайкал, Тилек, Мерим отурат. Биз бүгүн өтө кызыктуу темаларды талкуулайбыз. Бизге кошулганыңыздар үчүн чоң рахмат сиздерге. Анда эмесе биз баштасак, темамды ачып коеюн. Месячный деп орусча айтсак, Месячный кыргызчасы кандай болот? Кантип ойлойсуздар? Айдык. Которулбайт болуш керек, айлык? Айдык. Айлык. Ну, типа месяц, ай. Которулбайт болуш керек. Дагы. Ошо котормосун. Кызыл. Ошол күндөр. Жок. Ошол күндөр. Ооруп атам. Эме, Кызыл күндөр? Не, жок. Этот көйнөк менен байланыштуу. Кир, этек кир. Туура. Мен бүгүн эртең менен туруп анан кийин апамдан сурадым. Апа, месячный деген кыргызчасы барбы? Бул кандай, биз эмнеге билбейбиз? Анан апам этек кир деп айтты. Мен муну мурун угуп турмун. Мен аябай мындай шок болдум да. Кантип эле этек кир бул деген кир этек деген эле сөз да. Билбейм, мен тилим бурулбай атат да ошентип айтканычы. Бул кандайчы, бул мындай ассоциациясы бир аз туура эмес болгондойбу же мага туура, мен өзүмдү мындай комфортный сезбейм да ошондой этек кир деген деп айтканданчы сиздер. Балким бул жөн эле эмеден чыккан илгери прокладка деген нерсе жок болчу да. Балким коргоп жаап турган эч нерсе жок да. Анан кийин там балким көйнөктөрү кызыл болуп кир болуп калганда этеги кир деп айтып койчу да. Балким. Биз азыр болсо өзүбүздүн феминисттик көз карашыбыз менен мындай кандайчы кирди. Ооба, феминисттик көз караш менен баары. Албетте, балким лингвисттердин буга жараша жакшы түрдө бир эмеси бар. Түшүндүрүүсү. Бирок мен мисалы өзүмдүн жашоомдо этек кир деген сөздү колдонгум келбейт да. Мындай анткени бир аз өзүмдү мындай кир деген сөздү колдонгум келбегендей турат да. Мындай да өзүң сезип кетесиң го, көйнөгүңдөй сонун көйнөк кийип, анан баратсаң эле этеги кир деп калса, анан өзүңдү жүдөгөнсүп мындай бир өтө мындай жакшы эмес да, сезимчи. Мага ассоциациясы да жакпай атат мага дагы. Мен да жаңы сөз ойлоп табыш керек. Жаңы сөз ойлоп табыш керек. Анан мен ойлондум да, бул передачада биз деген ошо кантип ошо биз деген месячный жөнүндө, этек кир жөнүндө сүйлөшөбүз да. Кайсыл сөздү колдонуп сүйлөшөлү? Кызыл этек. Кызыл этек? Кызыл гүл. Мен ойлодум мындай цикл деген сөз бар, мисалы ошол процессти чагылдырган цикл деген сөз мага жагат негизи. Цикл кыргызча кантип айтса болот? Цикл ошо кыргызчасы цикл эле го дейм. Балким албетте лингвисттер табат болсо керек бул сөздүн эмесин. Комментарийге жазып койгула. Комментарийге жазып койгула, достор. Сураныч, биз комментарийлерге ачыкпыз, сунуштарыңыздарга ачыкпыз, ошол үчүн келгиле катышалы бирге. Анан кийин мен сурайт элем да, вот кыздар кандай ойлойсуңар? Силердин жашооңордо ушу уккан ушул цикл убагындагы колдонгон фразалар, же болбосо сөздөр, мындай интересный, необычный дегендер орусча айтканда. Мисалы, мен укканда мындай ооруп атам, оорум бар деген фразаларды угуп атам да, мындай
Кыргызчадабы? Кыргызчада ошо мындай балким этек кийир деген сөздү анчалык мындай ачык түрдө айта албоо эмеси табуу сыяктуу болсо керек. Ошол үчүн мындай ооруп атам деген фразаны уккам да. Силер кандай деген уккансыңар? Мен деле көп деле укпап турмун, бирок ооруп атам, кыйналып атам деле айтат. Мен угуп турмун. Краснодардан коноктор келди дегенде. Кызыл армия. Краснодарда ким бар, досторуңар бар, ким бар деп сурачумун. Анан мисалы менин классташтарым эле же курсташтарым мисалы ошол күндөрү эле мындай ооруп эле бирдемке боло берчү да. Мен түшүнбөчүмүн, анткенде менин ошол кызыл этек күндөрүм десем болот же кантсе болот, иши кылып. Цикл күндөрүндө. Цикл убагы башкача өтчү да мендечи. Бирок ошол Краснодардан коноктор деп уккам, анан Красная армия көбүнчөсүндө ошол күндөрдө эле көбүнчө угуп турмун да. Ооба, ушундай креативдүү нерселерди Иши кылсам да түз айтпайм да. бир нерсе кылып буурап, ооба. Бурмалап. Бирок эмнеге ошондой? Негизи эмнеге буурап мындай түз айта албайбыз биз? Анткени мисалы поколение кандай эле кыргызча? Муун, Муун? поколение. Биздин Муун? жок, биздин муун эмес, биздин апаларыбыздын мууну. Кичкезинде алар кичине кыз кезинде аларды уят дечи да. Кан кетип атса мындай. Даже апалары түшүндүрчү эмес да, эмнеге мен өлүп баратамбы деп көптөрү коркуп кетишкен. Бизде ушундай го, көбүнчө нерселерде бизге жөн эле болбойт. Уят, эч ким түшүндүрбөйт. Эч ким түшүндүрбөйт, анан сен эмнеге деп сурасаң, ошого. Көбүнчө жок ушундай болуп атат да. Анан азыркы болсо, ошо азыркы келаткан муун, булар биз деле ошондой го, Google менен эле суроолорубузду жазып коебуз. Анан жоопту табабыз. Ошондуктан биз ата энелерибизден да сурайбыз да, эмнеге депчи. Анан жооп таба албай жүрө беребиз, ушинтип кыйналып өзүбүз менен өзүбүз жоопторду издеп, же мисалы ушинтип темаларды ачып, аны өзүбүз менен өзүбүз талкуулап, же жакындаштарыбыздан сурапчы. Мен ойлойм да, ушундай бир айта албай, анан башка сөздөрдү табып, анан кийин мындай уялгандай сезим пайда болот да, мындай эч кимге айткың келбейт, билгизгиң келбейт, керек болсо прокладка, тампондорду сатып алуудан аябай мындай уяласың да. Мен кичинекей кезимде, мен кичинекей кезимде, кичинекей деле деп айтса болбойт, мындай университетте окуп жүргөндө деле магазинге кирсем, эгерде магазинде сатуучу эркек болсо, мен чыгып кетчүмүн. Керек болсо үйгө чейин барып, албай эле койчумун, потому что аябай мындай сурагандан уялып. Ооба. Ошондой элесиздер? Меники деле. Мен мектепте окуп жатканда башталган. Жаңы эме ошол старший класска өтөсүң го. Канча 5-чи, 6-чы, 7-чи класс. Ошондой эме башталганда өзүм шок болгом да. Коркуп, уялып, үйдөн апама айта албай, жашынып эле, төшөккө кирип алып эле, жатып эле, мындай бул бир нерсе өзүм бир мындай убийство кылгансыпчы. Жок, мен өлүп баратам эмес, башка бирөөнү өлтүргөнсүп. Ошол үчүн сен уяласың да, анан билбейм өзүң чын эле зере айтканда өзүңдү кир сезип баштайсың да. Сага эч ким түшүндүрбөйт ошону. Нормально, это нормальный процесс депчи. Ошондой болчу менде. Анан билбейм, мүмкүн сен ошол кичинекей кыздан мындай чоң кызга өткөн период болгон үчүнбү, же бизге ошо эч ким түшүндүрбөгөн үчүнбү, билбейм. Мектепте ошол учурда бизге айтып бербечи да, бирок кечирээк айтып берип башталыш болуш керек да. Бирок билбейм ошо канчанчы класста. Мектепте негизи айтып эле силерге. Мен эч эстей албайм ошондой нерсе айтылып түшүндүрүлгөнүнчү. Бизге келген мектепке, бирок эме 9-чу, 10-чу же 11-чи класста уже мен кичине өзүм билип окуп калгандан кийин бир организация келген болуш керек. Келип бизге ошо сырттан, ооба, сырттан келип, анан эмелерди, прокладкаларды таратканда балдар да күлүп эле кетишке, мындай биз болсо уялып отуруп калганбыз да. Ооба. Негизи ошо дагы бир теманы ачкым келет, ушул шылдыңдоолорчу, ошол уят нерседей сезилгенден улам аябай көп шылдыңдоолор болчу да. Мен мектепте окуп жүргөндө менин эсимде, эгерде класска кирсек, эгерде бизден мурун бир класс болгондо, анан кийин эми ар кандай ситуациялар болот, кээде отургучка өтүп кетиши мүмкүн, эч ким билбейт. Тем более эч ким түшүндүрбөгөндөн кийин
сен кичинекей кезиңде буну менен өзүң калгандан кийин кыйын да өзүңө карап ошол керектүү нерселерди жасашчы. Анан кийин ооба ошондой бирөөлөрдүн аркасынан өтүп кетсе кан же отургучта калып калса балдар кечке шылдыңдап мурдун жабып эле жок мен бияка отурбайм бул эмне ха деген нерселер аябай көп болгон да. Ошо мен андан кийинки ача турган тема мындай да, силерде кандай мындай уялта турган же ушундай неловкий ситуациялар болгон же болгонбу же досторуңар мисалы конокко барганда шишеп өтүп кеткен. А мен жан талашып аны жууп бечигип атсам дагы өлө жаман болгон. өтө жаман. Ооба. Жок, менде даже мындай азыркыга чейин ушул нерсе калыптыр да. Азыр уже мен түшүнөм, что бул нормалдуу нерсе, нормалдуу процесс организмдин. Бул природа дегендей да, эмне кыла аласың, эчтеке кыла албайсың. Кээде чет өлкөгө барганда отелдерде дагы ушундай ситуациялар болгондо мен дагы ал шешепти алып тазалап жууп эч ким көрбөсүн ануну деп, бирок ушул мен билип турган, түшүнүп турган убагымда азырчы до сих пор ошондой бар экен. Менде деле бар ошондой. Да? Канча жыл өттү. Бирок эме отель, там бир эмелерде башка бирөөлөрдүн үйүндө түнөгөндө ошондой ситуациялар болгон. Азыр мен ойлойм ошо азыр деле ушундай болсо чуркап барып эле ваннага жышып баштайсың да. Бир ситуацияны эстеп кеттим. Мектептеби же университеттеби иши кылып өтүп кеткен да, шымыма өтүп кеткен. Анан мен өзүм билген жокмун, жөн эле басып бараткам. Анан бир же ошо ким жигитпи же бир чоң эже айтканбы, мен уялып кеткем, бирок ал мага аябай мындай жакшы айткан да, тактично. Мага аябай мындай өзүмдү в безопасность как на кыргызском будет, блин. Короче, ошо коопсуздук да, ошондой өзүмдү ошондой абдан жылуу сезгем. Ооба, мындай болуп калыптыр, мүмкүн силерге жардам керек, что-то такое было, и ошондо түшүнгөм да. Ушундай ситуацияларда бири-бирибизге мындай шылдыңдабай бири-бирибизге мындай кичине жардам берип койсок, сонунго. Биринчи жолу келгенде силерде кандай болгон? Меники анча деле кызыктуу эмес. Бизде эме айылда жашайбыз да негизи. Анан туалет сыртта, эшикте. Анан кыш болчу. Мен жөн эле эртең менен туруп, анан кетип баратам, кайра келатсам, кардын үстүндө көрдүм да, кызыл Тамчыларды. Анан өзүм кайра түшүнбөй кайра барып текшерип, эмне болуп, бирок мен билчүмүн. Цикл эмне экенин түшүнчүмүн. Ооба. Биз ошо биздин привилегиябыз да, биз билебиз. Мисалы, чын айтайын, кыздар бар экен, көркүлөр эч ким айтпайт экен. Билбеген кыздар бар экен. Мен дагы билчүмүн. Мен негизи аябай деп деле айта албайм, бирок меники кечирээк келгенде, мен классташтарыма карагандачы, анан мен аябай күткөм. Апа, качан келет? Вдруг меники келбей калат, кандай болот деп апам, ой, не переживай, ал келет. Сен өзүң деле байкабай каласың, просто аны күтпөй эле кой. Баары жакшы болот, сен ден соолугуң жайында эле, баары жайында. Андан кийин ошо бир жолу апам как раз таки больницага жатып калган болчу да, анан апам үйдө жок болчу. Үйдө атам, анан кийин мен братишкаларым бар болчу. Анан эртең менен ошону туруп карасам эле келип калыптыр да. Анан кийин мен блин, мен эмне кылам эми, апам дагы жок, мен эмне кылышым керек, кандай прокладканы кантип тагат, кантип алат, ушунун баарын билбечүмүн да. Бирок эшикке чыга албайсың да, мен кантип эшикке чыгасың? Мен апама чалып, апа, атама айтып коюңузчу, магазинге барып, алып келип, кухняга коюп койсун, мен түшүп, алып алам. Мен колума бербесин, апа, ошентип айтыңыз деп аябай эметкем да. Анан апам атама чалып, атама түшүндүрүп, атама ошентип эметкен да, мен аябай уялгам, бирок азыр уялбайм. Мурун мисалы, эгерде мага гигиенический прокладка керек болуп калса, мен апама айтат элем, апа, атама айтыңызчы, магазинден ала келсин, жолдо, бирок сизге деп айтыңыз, мага деп айтпаңыз. Сизге деп айтыңыз депчи. Бул аябай өкүнүчтүү менимче. Анткени эмнеге биз уялышыбыз керек? Бул эмне кыла аласың? Ар бир ай сайын болгон нерсе.
бизге природа тарабынан берилген нерсе. Неге мындай болуш керек деп аябай мен өкүнөм да. Сеники кандай болгон биринчи жолу? ошо айтып атпадым беле буга чейин мен андай коркуп өзүм эмеге төшөккө кирип алып, бирок мындай болгон да. Мен билчүмүн буга чейин ошол цикл нерсе деген бар экенин. Анан уккан нерсем бул цикл башталганда боюң жай өсүп баштайт дегенди уккам да. Анан ошол учурда мен класста боюм 2 болчумун да, бир стройдо турганда, анан папам да мамам да сенин боюң аябай узун болот окшойт. Мен чоң теннис ойночумун, большой теннис ойночумун и баскетбол. Ошондо ойлогом, макул анда боюм узун болсо жакшы да депчи. Анан ошо башталгандан кийин токтоп калган. Мында ошол боюнча азыр калып калдым да. 1 метр 65 сантиметр. Ичинде эле жомойдум мүмкүн. Ошол эле өкүнүчтүү болчу да мага, эмнеге эми боюм өспөй калдыбы депчи. Биринчи реакциям ошо коркком, өзүмдү кир сезип, ваннага түшүп, анан жуунуп, ошо айтпайм, төшөктүн астына кирип алып, анан мамам айтып берген. Анан ошо биринчи болуп мен ошол жөнүндө айтып берген кыздар бул менин эме большой теннис ойногон тренировкада кыздар болчу. Алар дагы мага айтып берген. Это нормально, мындай түшүндүрүп беришкен да. Сестринство ошол убакытта мындай кейс деп коеюн, деп койсо болот. Неге уялабыз? Көп причина бар деп ойлойм. Аябай көп причина, мындай бир эле причина мен түшүндүрө албайбыз, бирок мындай да, мисалы биз эркектер тилекке каршы көбүнчөсү түшүнө алышпайт. Анткени аларда мындай жок да ошол цикл. Анан мен эме ошол Зересин чакырганда, передачага мен интернетте окуп, мындай статьяларды карагам. Анан ошо бир активистка бир эметти да, кызыктуу бир жазыптыр, бир статьябы же мындай заметкабы чыгып, эгерде ошо айтып атат, мисалы эгерде эркектерде ошол цикл башталса, алар аны мындай башкача кабыл алышмак. Типа бул биз эркекпиз, бизде ошондо мындай привилегия сыяктуу көрүшмөк депчи. Анда эмнеге биз ушинтип уялабыз депчи, ушундай бир кызыктуу ойлонуп калгам да. Мен дагы чын мен дагы ойлойм, ошо эркектерде башталса, алар мындай биз эркекпиз да, анан ушундай болуш керек да деп. Негизинде цикл бул тазаруу да. Бизде жаман кандар кетип атат, организм тазаланып атат. Биз тескерисинче мындай кубаныш керекпиз да, мындай. Ошон үчүн аялдар көбүрөөк жашайт эркектерден. Бизде мындай токсиналар кетет да. Гинекологдор бул теорияны канчалык эметип берет, комментарий эметип берет билбейм. Бирок негизи аялдардын циклы мындай экен да, ошо репродуктивдик ден соолук өзүн ушинтип жаңыртып, обновление кылып турат экен да. Бул наоборот аябай жакшы нерсе деген сөз да. Эгерде сенин циклиң келип атса, бул жакшы нерсе, кубаныш керек да. Сен эркектер жөнүндө мека аябай жакшы айтып кеттиң. Мен деген кече даярданып атып бир видео көрдүм да. Кээ бирки кыздар, активист кыздар чогулуп алып ушундай гипнотизерго барыптыр дагы. Айтыңызчы, сиз ошо эркектерди гипноз кылып, биз менструальный цикл убагында сезген ооруну сездирте аласызбы деп сураптыр. Ооба дептир. Анан кийин видеосу дагы бар, анын эркектерди ушинтип гипноз кылып, анан кийин ушул ооруну внушать этип, кадимкидей сездирет экен да. Анан кийин карасам, эркектердин тили жыгылып калып эле, мынтип аябай өзүн жаман сезип баштайт экен да. Бул не дегенди айтат? Негизи көбүбүз менструальный цикл болгон адамдардын көбү аябай мындай оор өткөрөт да. Мисалы, менде аябай оору болот экинчи күн, айрыкча аябай катуу ооруйт да. Силерде ошондой барбы? Мен тура албай калам. Мен дагы кээде тура албай калам. Настроение жок, аны деген дагы айтпай эле коелу, бирок ичиңде болгон оору бул ушундай бирөө алып туруп мынтип сыгып кой бербегендей мынтип. Анан шиш менен мынтип сайып. Ооба. Ушундай бир аябай бир башкача оору болот да. Буну эмнеге мен айтып кетейин дедим, анткени кээде ар кандай ситуациялар болот. Жумушка бара албай каласың, мисалы.
окууга бара албай каласың. Бирок силер бир жолу көрдүңөр беле, мен ушу менструальный циклым болуп аябай кыйналып келе албай калдым же офиске бүгүн бара албайт окшойм деп кыздардын айтканын. Жок. Эмне кылабыз? Ичим ооруп атат, башым ооруп атат, тияка барып келиш керек болуп калды. Аны муну башка нерселерди ойлоп таап туруп алдап коебуз. кетоналды ич таап бар. Ичте. Кээде кетонал иштебей калгандай дагы болуп калат да. Ошо кетоналды көп ичсең дагы Зыян да, э? зыян таасирин тигизбей калышы мүмкүн. Негизи ошо эркектер менен аялдарды салыштырганда аялдардын порог боли деп коет. Аябай өйдө турат да. Мисалы балдар, эркектер ооруп калса, там 37 градус температура болуп калса эле жатып калышат го. Болду, ооруп атам мен балды да. Тур шорпо жасап берди. Аял болсо 38-39 температура менен барып иштеп жүрө беришет. Бизе мен да жигитим да аябай айтат да, бир аз ооруп калса эле иштей албай, эчтеке кыла албай жүрүп. Анан мени карап, сен вообще аялдар силер кыйратасыңар, а биз болсо болду, эркектер биз болду. Калдык. Деп элечи. Ай. Өтө сонун экен негизи. Өзү ошону түшүнүп, өзү мындай жинденет да. Мисалы мен муну көтөрө албайм депчи, көп ооруларды көтөрө албайм деп. Мен ойлойм, эмнеге дегенде ошол биз ар бир ай сайын ошондой немеден өтөбүз да, биз кыздардын көбүнчөсү мындай ооруп атса дагы бара кал, кыла кал. Анткени эми айтып кетиш керек, бул жакта гендердик теңсиздик өтө чоң ролду ойнойт. Аялдарга мисалы жумуш табыш үчүн же болбосо кайдыр бир жерде карьерасын түзүш үчүн тилекке каршы эркектерге караганда көбүрөөк мындай аракет, көбүрөөк нерселерден өтүш керек болуп калат да. Элементарно мындай үйдөн кой сен турмушка чык деген сөздөрдөн баштап ушул цикл убагында дагы ооруп атсаң дагы келип иштегендей, мисалы. Анан эме калып калат го, гендеби билбейм, же кандай башка культураларда кандай, же башка өлкөлөрдө кандай билбейм да. Анткени ошо жашап ичине кирип көрүш керек да. Турист кана катары эмес, көрүш керек да. Анан бизде чыда деген нерсе бар го. Аялдар баарын чыдаш керек. Ошону укканда мен мындай триггерден бар го, нерв прям эметке козголуп кетет да меникичи. Эмнеге чыдашыбыз керек? Эмнеге депчи? Анткени аял зат ошондой болуш керек деп айтышат да. Андай эмес, адам ошондой болуш керек. Эркек деле чыдаш керек. Мисалы, там кээ бир учурда сен сүйлөп эле кой, сен мынтпе, тигинтпе, анан мындай өзүңдү жаман сезип, анан мындай жүрсөң, анан эмне сен манайың жок, эмне болду? Сен айта албайсың, сен чыдашың керек, сен мудрая депчи. Ошентет го аял, там мисалы мындай типичный эркектер жөнүндө айтып атам. Баары бүт эркектер жөнүндө айткан жокмун, бирок аял момундай болуш керек, аял тигиндей болуш керек. Андай жок. Мен ошо адам ушундай болуш керек. Мисалы, бири-бирине чыдамкай болуш керек. Анан аял чыдаш керек деген ушул эч мен аны эч түшүнө албайм. Мүмкүн ошол да мисалы психологиялык мындай калып калган, мүмкүн ошону эме цикл учурда биз дагы чыдаш керек. Кыйналып эле анан китабын алды, салып эле анан жумушка бара беребиз, эме азыр жаңылбасам Японияда, Южная Кореяда, андагы бир нече ошо азиаттык өлкөлөрдө бар болуш керек эме алардын укугучу ошол цикл учурда жумушка барбаганчы. Бирок кайра эле аялдар уялып эле бара беришет экен да. Анткени ошондо мисалы мүмкүн анда аялдарды жумушка албай эле коебуз деген суроо чыгышы мүмкүн. Ошондой дагы башталат да, ооба. Анткени эмне алар ушу бир айда там 2-3 күн жок болуп калышат, анда алардын жумушу ким невыгодно деп, Мисалы бизде деле бар го, эми аялдарды жумушка эметип атканда приоритет эмеспиз да, анткени а вдруг турмушка чыгып төрөп кетип калат, декрет, аны муну дегендерчи. Ооба, бар. Бул жерде гендердик теңсиздиктин ролу чоң деп ойлойм да, негизичи. Мисалы караганда, мен айылдарга, мен кичинекей кезимден бери ошо Жалал Абадта, Нарында, айылда каникулда жүрөм да. Анан мен билем, ушул прокладканы табыш кыйыныраак. Чындыгында кыйыныраак, анткени ошо
биринчиден магазиндер жакын болбой калат, кээде магазиндерде жок болуп калат, ушундай нерселер бар да. Анан мен ойлоно берем да, ушул Кыргызстанда гана эмес, дүйнөдө мисалы, эмнеге гигиеналык ушундай прокладка немелер аябай кымбат? Силерге кымбаттай сезилбейби? Мага аябай кымбаттай сезилет. Чынын айтканда. Мен көнүп калгандай болуп атам да, өзүмчү анткени сезбей калып турмун да, кымбатпы же кымбат эмеспи. Мүмкүн салыштырсак кымбат болуп калат. Негизи эле бизде фармацевтика кымбат деп айтышат. Мен ошону уккам да. Так салыштырыш керек го. Негизи балким мен аябай слишком наивная сыяктуу сезилем, бирок менимче бул ар бир ай сайын болгон нерсе. Андан кийин 6-класстагы же 7-класстагы кыз ага акчаны каяктан табат? Же ата энеси менен сүйлөшө албаса, каяктан акчаны табып ошону алат? Менимче билбейм, бир жерден таратылыш керек, мисалы, мындай эме болуш керек да. Бардыгын бул привилегия болбош керек да. Азыркы учурда ушул даже прокладкалар привилегия сыяктуу да, сапаттуулары бар, сапатсыздары бар, мисалы. Анан кийин бул деген аябай гигиенага дагы таасир берет да. Мисалы 2 саатта бир алмаштырыш керек, туурабы? Бирок мен толук уверенность менен айта алам, 2 саатта бир, мисалы, алысыраак айылдарда магазиндер аз болгон жерлерде алмашпайт. Бул аябай эртеден кечке чейин. Ооба. Менимче ушул көбүй дагы аябай эметет да, мени ойлонтурат өтө. Дагы сурай турган нерсем, силер тампон колдонуп көрдүңөр беле? Же көбүнчө прокладкалы? Мен колдонуп көрө элекмин, бирок көлгө баргым келет го. Көлгө баргым келип, анан бирок мисалы ошо пландаштырып, анан ошол күндөрү цикл башталып калат, анан сен билем, ошо көлгө барбай калдыңбы депчи. Анан чоңураак кыздар мындай мага айтышкан, тампон эле салып койбойсуңбу депчи. Башка бир кыздар бул аябай кызыктуу нерсе да, кандай адамдар аябай кызыктуу, особенно кыздар. Бир кыз мага айтып атпайбы? Сен билесиңби, ал тампон менен колдонсоң, девственная плева түшүп калат депчи. Кыргызча девственная плева кандай болот билбейм. Кыздык деген сөз эме, кыздыгың жоголуп калат. Ал кыздыгың жоготкондон кийин анан колдонсоң болот депчи. Андагы бир кыз айткан болчу мага, мындай жөн эле сүйлөшүп мындай отурганбыз, анан айтып атпаймынбы, келечекте өзүмө конюшня болсо сону болмок, бир эме кара, бир ак ат алгым келет депчи. Анан атты мингенди жакшы көрөм десем, анан сен билесиңби ошо? Ат мингенде да кыздык жоголот деп айтып атпайбы? Ошо айтып атпайбы? Менин атамдын эмеси бар, эме конюшнясы бар, анан бирок мен көп минбейм, анткени ошо кыздык түшүп калышы мүмкүн депчи. Мен отуруп мынтип шок болуп калгам да. Эч нерсе айта албай калгам энди. Мен гүйлөрүмдү же ыйларымды билбей атам, кыздар. Сураныч, тампон колдонгондо девственная плевага таасир бербейт негизи. Бул факт. Кыздыктын жоголуп жоголбошу ал тампонго тиешеси жок. Чынбы? Негизи эле, как сказать, жыныстык катнашта. Жыныстык катнашта деле кыздык мындай аябай түшүнүксүз нерсе да, мындай барында эле кан акпайт. Барында эле ошол девственная плева ал мындай жабык бир пленка эмес да, ал просто мындай четинде эле бир ткань, анан ал аябай мындай жылмакай, эластичная, анан кийин ошо катнашта барында эле мындай айрылып кала бербейт. Балким кээ бир аялдарда төрөгөндө гана толугу менен кетиши мүмкүн да. Ал мен айтат элем, ал даже эч жакка кетпейт, мындай ал дегенде пузырь сыяктуу көрүшөт да, мындай мен сурап көргөндө мындай пузырь сыяктуу элестетишет. Айрылып калат, болду. Айрылып калат, болду анан. Депчи, жок, андай эмес. Ал деген Сайкал айткандай эле эластичный мындай ткань сыяктуу. Чоюлат. Ооба, чоюлат, кайра калыбына келет, кайра ушундай да. Анан кийин чынында эле кээ биркилеринде кан болушу мүмкүн, кээ биркилеринде болбошу мүмкүн. Бул нормалдуу эле нерсе. Бул теманы эмнеге ачып кеттик? Анткени менин оюмча ушул темалар байланышканда. Вот
кыздык жөнүндө, анан кийин менструалдык цикл жөнүндө ушундай табуулар, уят деген немелер, анан гигиена көйгөйлөрү кыздардын арасында, репродуктив ден соолуктун жамандашы, мисалы ушунун баары байланган экен да. Анан кийин билбейм достор, силер көрөсүңөрбү же көрбөйсүңөрбү, бирок бул жерде менимче толугу менен ушул гендердик теңсиздик жана билим, бул нерселер тууралуу билимдин жетишпегендигинен деп. Негизи ошо көбүнчө мындай кыйынчылыктар, мындай проблемалар аягында ошого эле келет да. Вывод, как будет на кыргызском? Вывод, как будет на кыргызском? Вывод. Жыйынтык. Ошол жыйынтык. Серьезно, жыйынтыгы менен ошондой эле болуп калат да. Билим, образование, маалымат жеткени, ошонун баарычы көп ошол. Ооба. Билим келе такалып калып атат да. Туптуура, мен кошулам. Анан биз бул жерде бул нерселерди талкуулаганыбыздын эң биринчи себеби бул нерселер жөнүндө биз сүйлөшүбүз керек. Анткени толугу менен сүйлөшүп, суроо берип, билип, өзүңдүн денеңдин процесстерин үйрөнгөндө гана биз жакшы жашай алабыз да. Өзүбүздү билип, анан башкалардын оюна зависимый болбой, бирөө ай сен кирсиң, уят десе ошондой сезип калбай, биз өзүбүздүн процесстерибизди билип, коргоп, бири-бирибизге айтып берип, максималдуу түрдө жеткирүүгө аракет кылыш керек деген ойдобуз да. Билбейм, силер кошуласыңарбы? Мындай көп феминисттерди жамандаган адамдар жана моё тело, моё дело деген сөзгө аябай катуу асылат да. Алар мындай башка контекстте түшүнөт да окшойт мындай. Бирок мен моё тело, моё дело деген сөздү мен мисалы менструальный цикл болуп атса, мындан уялбаш керекмин, же кыздык жөнүндө да бир нерсе болсо, бул менин гана ишим, мындай кан акса, кан акпаса эч ким мени жамандабаш керек да. Балким менин организмим ушундай түзүлгөн, просто кан жок. Ал болсо мен сойку кызмын деп билдирбейт да. Ошон үчүн менин денем, менин ишим. Бизге кийинки выпусктарга, кийинки чыгарылыштарга аябай жакшы теманы ачып койдуң. Биз кыздык жөнүндө дагы сөзсүз түрдө сүйлөшөбүз, дагы ачыгыраак, деталдуураак аны биз сүйлөшөбүз. Сүйлөшүш керек. Ошол негизи Зерия, рахмат ушундай темаларды көтөрүп жатканыңа. Анткени кыздар мындай да, көп кыздар коркуп сүйлөшпөйт. Аларга мисалы бизге жакшы, интернетибиз жакшы иштейт, биякта баары бар, доступ к информации бар бизде. Бирок мындай кээинки кыздар мисалы билбейт да, макул кыздыкты жоготуп да, бирок гигиенаны сакташпайт да, ошонусу да жаман болуп атат. Мисалы ошо айтып атпадык беле, аптекага барбай, анан өзүн карабай же гинекологко барбай, өзү менен өзү эле ошол проблема менен жашай беришет да. Ошондуктан сүйлөшүш керек, коркпош керек. Анан мен абдан үмүттүнөм, ошо кыздар силер көрөсүңөр деп, талкуулоого кошуласыңар деп, комментарийлер жазасыңар деп. Ошо анан мен ошо даярданып атканда дагы бир статьяны окугам. Непалда дегенчи 2005 жылга чейин атайын бир эме өз алдынча хижина бар болчу экен, ушундай аялдаргачы атайын цикл учурунда ошо хижинага алар барып уктачу экен. Элестеткиле, анан аякта суук экен да, анан бир нече аял каза болушуп турган экен. Ичинде ошо плитканы коюп же бир неме ошо үшүбөш үчүнчү балдар менен да кетип калыш экен. Анан газ менен газ жыттап өлүп калыпчы. Ошо Непалда болгон случай. Анан 2005 жылда ошол жоюлуптур. Бул как это называется, ё-моё. Пытаюсь говорить на кыргызском, честно, пытаюсь. Ё-моё. Ошол 2005 жылга чейин ошол закон или как бы мындай баары эле ошол менен жашай беришиптир, жакшы эле. Анан законодательный уровеньде киргизишиптир да. Бирок 2018 жылга чейин ошондой окуялар боло бериптир да.
То есть настолько мээне сиңирип калган, ошо это нормально, что вот хижинага барыш керек, ошо месячный учурунда, цикл учурунда аял кирсин, кетишин керек. Көптөгөн адамдарга балким сезилет, эми силер баардыгы билген нерселерди эле айта бербегиле да, силер айтпасаңар деле биз билебиз, ал бул турган нерсе деп ойлогон адамдар балким бар, бирок достор, ушундай элементардуу түрдө сүйлөшүлбөгөн нерселер аябай масштабдуу мека айтып берген өлүмгө чейин алып барган түшүнүксүздүү нерселерге алып келет. Баары ушундай кичинекей нерселерден башталат. Мен мисалы уккам, эсимде жок, дүйнөнүн кайсыл бир жеринде ушу кыздарды цикл убагында үйдөн чыгарып коет экен да, жөн эле бар тияка бар, анан кийин бүткөндөн кийин келесиң депчи. Эми бул эмне деген нерсе? Бул өтө өкүнүчтүү, биздин дүйнөдө мындай нерселер болбош керек. Караңгылык. Ооба, кыздар бири-бирибизге жардам берели, бири-бирибизге айтып берели. Эгерде биз буларды сүйлөшпөсөк, анда эч ким сүйлөшүп талкуулай албайт, анткени бизден башка мындай нерселерди биле албайт эч ким. Албетте, турган сөз, менструальный цикл кыздарда гана болбойт, менструальный цикл ар кандай адамдарда болот. Эгерде сиз кызыксаңыз, кантип эле менструалдык цикл кыздарда гана эмес, жана бардык кыздарда эле эмес өтөт деген суроону берсеңиздер, анда Google бар, интернет бар, чындыгында кызыксаңыздар, окуп коюңуздар, карап коюңуздар. Анда эмесе биз бул передачанын кийинки этабына өтсөк, Тилек келди. Эми башынан айтып кетсем, байбай бир аз ыңгайсыз болду да, анткени көп нерсе, көп теманы өтүп кеткенде, мисалы мектепте болгон учурда же кандай ушул менструалдык циклды эми биринчи жолу көргөндө мен аябай суроом чыкты, же бир аз интересно болуп кетти да. Же ар кандай өзүмдүн бир сезимимди айтып кетейин десем, бирок болбойт. Могул балдарда эртең менен турганда анын досу дагы турат. Ошол нормальный нерсе. Бүт балдар бул нерсени нормальный дейт. Ушул нерсеге нормальный отношение кылганда, ушул менструальный цикл деле ушундай деле отношение нормальный. Бирок башка формада. Ушул биологический формада, башка формада болуп чыккан. Ушуну мен ушинтип түшүнөм. Же мисалы жанагы Десмонд Плеваджон айтып кеткенде, же ушул деле цикл боюнча айтып кеткенде, менин оюмча бир кызда эртерээк келет, бир кызда башка боюнча келет. Ушуну төрөлүп индивидуальный болуп төрөлүп атпайсызбы? Бирөө блондинка, бирөө брюнетка. Аны ушул нерселерди биз болсо шылыңдабайбыз да, туурабы? Же бул нерселерди мындай табу деп кетирбейбиз да. Ушул деле ушундай нерселери, ушул биздин тема айтып кеткенде, ушул деле нормальный деп ойлойм. Анан кийин ушул балдар, кыздар ушундай деле сезсеңер, ушундай деле ойлосоңор, баары жеңилирээк болмок. Сени таң калтырган нерселер болдубу бүгүн? Мага прям лично, в принципе, мындай прям вау деген нерсе жок. Анткени мен деле өзүм ушул нерсени бир аз ачык, ушул теманы ачык деле карайм да. Бул нормальный нерсе. Бирок эң прям канча турат прокладка? Сиз айтып кеттиңиз, бул болсо деме дорого депчи. Бир пачканын ичинде где-то 10 штук болот, негизи гинекологдор айтат, 2 саат сайын, 2 саат сайын алмаштырып туруш керек. Эгерде бир пачканын ичинде 10 штук болсо, ал канча, мисалы, бир күнгө жетеби, 1-2 күнгө, ошол пачка где-то 100 сомдой, бир пачка 10 штук. 100-120. Ошондой да. Анан кийин ар бир аял эң мындай средний нерсе бир 250-300 сомдой коротот. Это биз Бишкекте жашаган аялдар, бизде привилегия да, бизде мисалы эми статистикага караганда мындай экономикалык туруму эмес жакшы да, бирок айылдарда бул аябай катуу көйгөй да. Ооба. Ушул нерсени түшүнүп, эгер мындай легкий тема айтып кетсек, эң биринчи жолу мен ушул циклды кантип көрдүм, кантип мен жашоого келген айтып кетсем, биз мурун жатанда жашачубуз да, анан кийин туалет болсо сыртта, анан кийин ар кандай кийимдер эшикте илинип эметет, стиркадан кийинчи.
Анан кийин канчада бир 8-9 жаштагы же эч кылса калып калгам да. Мен только барсам мындай көйнөктөрү килинип турат, анан кийин апамдын тряпкалары килинип турат да. Түшүнбөй калдым, эмне тряпка, эмне жөн эле стол сүрткөн тряпкабы же эмне. Азыр мен ойлоп атсам, биз мындай ушул тарап, ну, у нас не было возможности, да, мындай, оказывается, ушул апам болсо нормальный жанагы региондордо проблема айтып кетсек деле, оказывается, менин апамдын мындай проблемасы болчу. Нормальный прокладка же гигиена алган үчүн ал жөн эле бир тряпка боюнча колдонуптур да. Ошол мен ойлоп калдым, эмне бул тиги. Андан кийин бир убакта апам айтып калды неме. Кийимдер чогултчу деп жан жап башталды. Баарын чогултуп, бүт тряпкаларын бүтүп бардым. Өзүнүн жанагы кантип айтсам, тряпка для... Тряпка деп айтсаң жаман болот. Жок, тряпка болбойт да, жок. Гир... Жок, кандай десек? Материал. Чүпүрөк. Чүпүрөк. Ушул чүпүрөк бүт нерселерин мындай чогултуп үйгө алып келсем, апам бир аз жаман сезип калды да. Мен ушинтип алып келип, мага мен түшүнбөйм да. Мен сураган жокмун, эмне экен, бул экен, тиги экен деп. Жөн эле ушун өтүп кеткен. Бирок азыр эсимде да, мага бир аз мындай некомфорт болуп сезген. Анан кийин кышында деле ошол кетип только барганда деле көрөсүң да эмне бар экен. Анан аяктан дагы башка бир кызыл нерселерди көрүп же ошондо ойлоп калдым, эмне тиги бул. А мектепте деле мага вот аябай интересно болуп кетти. Силер мектепте кантип эң биринчи сиздин одноклассницаларды же подругаларды кантип ушул теманы ачтыңар, кантип сүйлөшүп баштадыңар деген, кантип ушул иштеди сиздин жашооңордо? Негизи мындай темаларды ачыш өтө кыйын, бирок кичине эле вот сенин дос кыздарың дагы ушундай ушуга окшош нерселерден өтүп атканынан сен билип калсаң, анда уже алар менен сүйлөшкүң келет, ачык мындай талкуулагың келет да, анткени башкача түшүнөт да сени дос кыздарыңчы. Кээ бирки жерлерде мындай темалар эч качан ачылбайт. Мисалы мен уккам, кээ бирки кыздар эмне кылаарын билбей мектеп учурунда келип калганда менструалдык цикл кагаз алып, кагазды колдонуп, мисалы тетрадкадан жыртып элечи, бул өтө өкүнүчтүү нерселер, өтө өкүнүчтүү. Вот, бирок негизи менин жашоомдо билбейм, кыздар кошуласыңарбы же жокпу, дос кыздарым менен көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк талкуулайм да мындай темалардычы. Мен деле. Мен оюмча кыздар менен балдар менен деле ушул нерселер ачып сүйлөшүп деген нерселер аябай туура келет да бул жерде. Дагы бир нерсе ушул толкоодо ойлогон прям чыккан нерсе, сиз окуган Непалда. Эгер Непалда ушундай ситуациялар болсо, бул Кыргызстандын деле проблема эмес да, туурабы? Бул болсо бүт дүйнө боюнча кыздардын проблемасы. Бүт ошол айтып кетсек, билим берүү, туура билим берүү, сүйлөшүү, ачык сүйлөшүү деген нерсе, диалог түзүлбөйт. Анан ушул түзүлбөгөн нерсени биз эмне кылыш керекпиз? Жөн эле сүйлөшө беребизби? Же бир, не знаю, методика жазабызбы? Же кандай кылып сиздин оюнча кантип? Негизи баштоо деле кыйын, Баштоо. баштоо бул эң маанилүү кадам да. Баштап бул темалар сүйлөп баштаганда нормалдаштыруу процесси башталат да. Айымдарда мындай ар түрдүү воспитание алышкан да. Ошондуктан мисалы мүмкүн кыздар башташ керек, анан силер мисалы жаныңда турсаңар, анан ошондо кошулуп да өзүңөрдүн сурооңорду берсеңер болушуңар керек да. Бирок силер баштап калсаңар, алар өзүн мындай жабат болуш керек да. Мен ушинтип ойлойм да, менчи. Эң маанилүү нерсе менимче бул жерде реакция да. Ушундай нерселерге анткени кыздар балдар менен мындай нерселерди сүйлөшкө анча көнгөн эмес. Андан кийин өзүн мындай уялат, аябай уялгандай сезет. Ошол үчүн эркек тарабынан берилген реакция өтө маанилүү да. Анткени нормально. Сен кабатыр болбо, бул мен билем, анткени бул нормальный нерсе, депчи. Ооба. Тилекке каршы биздин өлкөдө биз кыздар эркектердин оюна аябай эмебиз да. Көбүнчө мындай
муктаж, анан байланганбыз да ошол эркектер өзүнүн эмесине, оюна. Ошо мен уланткандан мурда менде дагы бир нерсе бар, мен көрсөтөйүн дедим эле. Мага тетиги пакетти берип коесуң, мусорунучу. Тилек, бул сага ачып айтып берчи, булар эмне, сен кантип ойлойсуң, булар кантип колдонулат, мисалы? На самом деле мне было интересно. Так, ну тампон. Так. Инструкцию смотри. Инструкция что? На стрелкалар турбайбы? Ужас. Как сложно. У нас стрелкалар. Булар бул жака көрсөтөт, булар болсо өйдө жака. Мен тип ачамбы? Жок. Же кантип? Чупа-чупс сыяктуу. Мындай бурап. О, прикольно. Ага. Ну тампон. Кантип колдонот деп ойлойсуң? Так. Бул жип кайта чыгарганга, тартканга, кантип салууга жөн эле салып коесуңарбы же? Ооба, жөн эле салып коесуңар, туурабы? Анан жип болсо, мага жип ушинтип тура береби? Сайкал, тура береби? Жип, ооба. Өзү мындай ички кийим кийгенде өзү бүктөлүп мындай эметип калат да, жабышып калат. Анын ичи кирип кетсечи? Жок, кирбейт ичине. Бир аз Кирип кетсе деле баягы эме эмес да, мындай туннель эмес да. Таап аласың. Эгер силер мисалы түлкү ырганда же Ошону көйгөй чыгат да, суулуп калышы мүмкүн, анан алмаштырып. Же болбосо бир жагынан кароо, мейли болбогон. Все равно суулуп калат. Тилек, бул тампон эмне кылат? Бунун функциясы эмне деп ойлойсуң? Функциясы ошол силер айтып атпайсыңарбы? 2 саатта бирде прям случайный моментте там чыгып калышы мүмкүн да, вообще ошол цикл кетип калышы мүмкүн, нормальный процесс болчу. Ошол болсо пропитывать этет ушул нерсени. Мисалы, кетип баратканда агып карда калып калбайт деген нерсени ойлоп атам, туурабы? Анан кийин бул ватадан чоңоюп. Канчалык чоңоет деп ойлойсуң? Буга салып көрчү. Менеси бир экиси максимум. Салсаң? Жөн салам. Жибинен кармагып кирип. Кой бер. Сал бер, ичине таштап кой. Тура берсин. Килт деген бул. Анан кийин ушинтип кайта. Анан чыгарганда жибинен акырын тартып. Туура. Достор, бул чайдын үлгүсүндө көрсөтүп атабыз. Негизи менструальный цикл кызыл түстө. Анткени рекламаларда баяндай эме көк түстөгү жидкость менен көрсөтөт го. Ооба, ушул тампон. Кийинкиси? Тампон. Кийинкиси мисалы прокладка. Чоп. Прокладка туура. Муну кантип колдонот? Так, бул азыр. Мунусу чечилет. Туура. Бул негизи таза нерсе. Менин оюмча мындай кийилет. Мындай эки бут болсо кийилет. Кийилгени менен болду. Буларчы? Жок, булар Булардын эле функциясы бар да, туурабы? Булар билбейт, кем булар. Кийгенде кантип кийилет? Ошол бойдон тура береби? Жылып кетиши мүмкүн да, Ошо да. Кийгенде. Анан кантип бул бүтөлбөйт да. Фиксация кылыш керек. Бул жерде ич кийим деп элестет, эми бул кандай болот? Мына менин колум ич кийим деп элестели. Ошолор эмне кылат? Булар болсо, бул болсо ич кийимге сыртына жабышат. Туура. Туп-туура. Реквизит керек экен. Анан кийин бул кайра мындай алынып, аны бүктөлүп, ушинтип таштандыга салынат. Ооба, туура. Эми сен могул тампондун баасын карап көрчү.
Монунбу 105 сом. 105 сом. 105 Айтсаң сом. канча бар экен ичинде? Сегиз штук. 8 штук 105 сом. Ар бир 2 саат силер надо менять, да? Тампонду ар бир 2 саат эмес го дейм, көбүрөөк болсо. көбүрөөк деле кетет. Жок, эгер мисалы только алып келсеңер же Ошондо случайный ошто моменттерде форс-мажор болгондо. А мага бираз эме көлгө барганда Көлгө барганда прям тампонго же жок, бул прокладка эмес, туурабы? Сууга түшкөндө Жок, негизи не рекомендуется, правильно? Ну, нет, негизи Не с тампоном, а ушул негизи цикл менструалдык цикл убагында ооба бир аз опасныйраак, бирок эгерде көлгө түшкүң келип атса же вот каалап атсаң, көбүнчө Тампон кыздар менен, тампон да? колдонот. Ага. Плавчихий как будет на кыргызском? Блин. Сүзүүчүлөр. Плавчихи Мгм. колдонушат Ооба, да, ооба. көбүнчөсүндө анткени аларда Спортсменкалар. плавчихи, балерины, ну там, где все очень Мгм. тонко и Ооба. да, ногу закидывать. Анткени прокладкадан кээде отурганда агып кетиши мүмкүн да. Мисалы прокладкалардын эки түрү Четинен болот, чыгып кетиши узунураак, ал түнгө анткени мынтип О, жатасың. прокладканын деле ар кандай түрлөрү бар да. кыскара, Мисалы ооба. размерлери же Ооба, өзүнүн ооба. пропитываемостьтери. Тилек баарын билет экен. Далай скучно. Ооба. Негизи достор, ушундай гигиеналык средстволор бар. Буларды силер деле билсеңер керек. Мына тампонубуз канчалык чоңойду. Аялдардын жашоосу бир айда бир ушул нерселер менен өтөт, 4-5 күндө, кээде. Анан кийин булардан башка дагы башкача ооба. Дагы башкача методдор бар менструалдык цикл убагында. Мисалы, көбүрөөк мындай экологияга зыян таасир бергин келбесе, мисалы, менструальная чаша дегендер бар. Баягы сен айтып кетпедиңби, апаңдын колдонгон чүпөрөктөрүн, ошондой чүпөрөктөрдүн модерн түрүндө, мындай стерилдик түрүндө жасалгандары дагы бар. Ошол именно экоактивисттер аябай көп колдонот. Ушу башкача Ошо менструальный чашаны бир жолу эмес, көп жолу колдонсо болот. Менструальный чаша деген бул мындай кичинекей воронка сыяктуу, воронкага окшош. Ал мына мисалы моундай чаша болсо, мындай оозун бир аз бүктөп туруп, мындайынан бүктөп, тампонго окшоп киргизесиң. Ал жакта канды чогултат. Анан кийин чогулткандан кийин чыгарып, аны жууп тазалап, кайра колдонсоң болот. Силикондон жасалган, зыяны жок, ушул кыздар. Силерге кандайчы, мисалы, ар бир дене особенный, да? Өзгөчө. Өзгөчө. Анан кийин бирөөсү болсо предпочитают, Ооба. бирөөсү экинчиси. А менструальный чаша боюнча силикондон болуп кетсе, ал кантип салыштырылат же? Негизи ошо ооба кыздарга тиешелүү, то есть ар бир кыз өзүнө тандайт да, ыңгайлуу эмелеринчи. Мен мисалы көбүнчө прокладкаларды колдоном. Мага азырынча ушундай ыңгайлуудай сезилет. Вот, бирок мен ойлойм, мен экологияга зыян келтирбеген нерселерге өткүм келет, методдорго. Ошолорго өзүмдү даярдап, кичине эметип атам. Бул деле өзүнчө бир процесс, андай нерселерге өтүш, анткени буларды колдонуп жүрүп көнүп калгандан кийин өтүш кыйыныраак да. Бирок ар бир кыз ар кандай нерселерди колдонот. Мага прокладка негизи жакпайт, анткени могу чет жакта бутумду жаман оорутат да, өкүп кызартып, синтетика болгондон, ооба. ошон үчүн аябай жаман көрөм аны. Бирок айла жок. Негизи жана могу чүпөрөктөр эле сонун да. Мындай өзү хлопоктон жасалган, анан хб, анан Мага да азырынча прокладкалар ыңгайлуу, бирок ошо менструальный чаша жөнүндө уккам өзүм. Мен дагы Зерени колдойм, ошо экологияга минимум зыян кылышка абдан аракеттениш керек да. Туура. Эми эгерде жыйынтыктасак, мен сиздерге аябай чоң рахматымды айтат элем, достор. Чоң рахмат ушундай биздин передачага, пилотный выпуска келип бергениңер үчүн. Анткени чындыгында эле мындай темаларды талкуулоого адамдарды табыш кыйын, айрыкча кыргызча аракет кылган адамдарды
табуу кыйын. Мен чындыгында эле ыраазымын. Баштан башта командасынын атынан силерге чоң ыраазычылык келип бергениңиздерге. Жана мен айтат элем, достор, биздин передачанын азырынча аты жок, бирок биз конкурс жарыялайбыз. Комментарийлерде сиз бул передачанын атын кандай кылып коелу кыргызча жазыңыздар, өзүңүздөрдүн оюңуздар менен бөлүшкүлө биз менен. Биз комментарийлерди окуп, анан кийин эң креативдүү комментарийди табып, балким передачабызды дагы ошентип атап, анан кийин Verba Eco компаниясынан сиздерге менструальная чаша сын белек кылабыз. Анда эмесе сиздер менен болгон мен, атым Зере, Сайкал, Тилек, Мерим жана тампондорду досторубуз. Бул передачанын берүүсүн баштан башта командасы даярдады. Баштан баштанын YouTube каналына жазылыңыздар. Бизде дагы көптөгөн темаларда ар кандай рубрикалар болуп турат. Саламатта калыңыздар. Давайте. Спасибо вам большое. Не, нормально. Гөй дегенде эле. Прям Не понравилось? не понравилось. Она большой. В плане. И типа, вот она неприятна, да? Мен бирок практиканы надо развивать, потому что мы все, да? Жоқ, аяғында, в принципе, знаешь, хорошо. Телек, кстати, в конце тоже прям хорошо.